Кара Дарыяда убактылуу жей коргоочу дамба курулуп жатат. Бекемдөө иштери дарыяга жакын жайгашкан Кундузчу жана Бостон участкасында жүргүзүлүүдө. Ушул тапта суунун ногу бурулуп, кооптуу убактылуу жоюлганы маалымдалды. Кундузчу участкасында убактылуу жей коргоочу дамба курулуп, болжол менен 240 метр бүгүнкү күндө бүткөрүлүп, ошондой эле Бостон участкасында айыл жерде да иш алып барылып, бүгүнкү күндө болжол менен 100 метр аралыкта жей коргоочу дамба убактылуу курулган. Ошондой эле азыркы учурда дагы 50 метр ага уланып жумуштар жүргүзүлүүдө. 17 майда Кемпир-Абадтан чоң көлөмдө суу кое берилип, Кара Дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөн. Дарыянын жээктерин коргоочу дамбалар жоктугунан 100 гектардан ашык айдоо жерлерди суу басып, турак жайларга да коркунуч жараткан. Бул көйгөй акыркы 3 жылдан бери дыйкандарды түйшүккө салып келүүдө. Мындан улам жергиликтүү тургундар суу ташкындарын алдын алуу талаптарын коюшкан. Айылдын түбүндө агып атат. Элге ушу бир 50-60 метр жер калганда жарды көчүрүп, азыр коркунуч өтө күчтүү болот. Суу мынан ашып көбөйбөш керек да, Өзбекстан дагы ачкан болсо, өтө коркунучтуу болот бизге. Аны алдын алыш керек, сөзсүз алдын алып, переговор жүргүзүш керек, сүйлөшүш керек, ошондой жолдору менен сактап калыш керек. Мына бул жерлерден дыйкандар жылыга пайдаланат эле, жылыга ушундай көйгөйлүү маселелер болот да кыскасы. Мына дамба болуп калыптыр. Дамба бүтүп калса, Кудай кааласа. Бул жерлер ушун менен мындан бияга дыйкандар кыйналбастан убагыда эгин эгип, жыйын терим кылып ала беребиз дейм, Кудай кааласа. Кара Дарыя айыл өкмөтүндө Өзбекстан чек арасына жакын жайгашкан дамба бар. Казынадан бөлүнгөн каражатка жараша ушул күнгө чейин 6 километр дамба курулду. Суу каптоонун алдын алуу боюнча дагы 9 километр дамба куруу зарыл болуп турат. Бул Кара Дарыя айыл өкмөтүндө чек арага жайгашкан дамбабыз бар, почти 6 километр. Дагы кура турган көйгөйү бар 9 километр. Жалпы 15-16 километр ошол Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы дамбада болгон биздин көйгөйүбүз бар, чоң көйгөй болот. Жылда бюджеттин бөлүшүнө жараша куруп келатабыз. Былтыры мурдагы 750 метр курдук. Ошо менен курулуп бүткөн 6 километр болуп калды. Мындан бул жака дагы 9 километр чоң дамба курушубуз керек. Кара Дарыя айыл аймагына Кара Дарыя Көк дарыясынан бириккен суу келет. Ушул тапта суунун деңгээли 335 кубка чыкты. Эгер суу мындан да көтөрүлө турган болсо, биринчи кезекте Арал айылынын Бостон, Кундузчу, Питомник участкалары коркунучта калат. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.